Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен жылына 5000 бала төрөлөт. Жүрөк кемтигинин туаса жана кийин пайда болгон түрү бар. Жүрөктүн туаса кемтиги түйүлдүктүн өөрчү мезгилинде жүрөк жана ийри кан тамырлардын туура эмес калыптанышынан келип чыгат. Ал эми кийин пайда болгон жүрөк кемтигине кан тамыр оорулары себеп. Өлкөдө жылына жүрөк кемтиги бар 350 жаш балага операция жасалат. Ал эми мындай дарт менен Жалал Абад шаарынын 13 жаштагы тургуну Медина Ниязбекова дагы жабыркап келген. Дарыгерлер бул дартты Мединадан 3 жашына аныкташкан. Анан биз бүтүп кетет, врачтар ошенткен 10 жашка чейин. Бүтпөй калып, анан ушу операцияга алып келдик. Бирок ушу операциябызга негизи акчабызды кылдыра албай жүрдүк эле. Таянесинин айтымында Медина спорт менен машыгып, турнирлерге да катышып жүргөн. Мындан улам анын жүрөгүнүн кемтиги чоңоюп, операция жасатуу керек болгон. Бирок үй бүлө мүчөлөрү каражаттын жетишсиздигинен улам операция жасата алышкан эмес. Алла Таалам насип этип ушу Шайыр Кыдыршаевич жардамдашып, кызымды операциядан чыгартып берди. Не деймин ушу? Биринчиден ушу Шайырга ден соолук, узун өмүр, элдин кереге жараган дагы жашап, көп ушу бизге окшогондарга жардам берип жүрө берсин. Зульфия Матмусаева небересинин операциясына жардам берүү боюнча саясий ишмер Шайыр Бекташиевке кайрылган. Ал бул кайрылууга тез арада жооп кылып, кыздын операциясына каржылык колдоо көрсөткөн. Операциядан кийин да кыздын абалынан кабар алып ооруканага башпакты. Мына азыр ушул кызыбыз кичине ооруп калган экен, биз эми себепкер болойлу деп орозонун күнүндө ушу жана кызыбыздын эртеңки ден соолугу жакшы болсун, жакшы чүт кыздардан болуп чоңойсун деп ушу себепкер болуп калдык. Ушу ата-энеси энеси кайрылган экен, кайрылды эле. Биз жок дегенге кантип жок дейбиз. Ооруп аткан адамга ар дайым биз колубузду сунуп, ар дайым жардам беребиз. Жардам бергенге ар дайым даярбыз. Ал эми саясий ишмер Шайыр Бекташиев мындай кайрымдуулук иштер мындан ары да уланаарын айтып, бейтап адамдарды сактап калуу маанилүү экенин кошумчалады. Акбай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Алла Таалам колдосун биринчиден, анан биздин аталарыбыз билсин, элдин кереге жаткан, көп жашаган, канча жашасаң ушундай сыйырмакка ээ болгон жигиттерден болуп жүрөт. Ата-макамда